Ассалому алейкум, урматтуу заманбап мугалимдер, устаттар, студенттер, билимге кызыккан бардык жарандар. Биз сиздерди бүгүнкү кызыктуу видео сабактарыбызда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз сиздер үчүн эң кызыктуу болгон Google презентация жасоону үйрөтөбүз. Алгач биз сиздерге кыскача өзүбүз жөнүбүздө маалымат берип коеюк. Мен Элдор Далиев, Заманбап Мугалим Академиясы тренери. Мугалимдер үчүн, студенттер үчүн компьютер андан сырткары заманбап технологияларды үйрөтөбүз жана маалымат беребиз. Бизди Facebook'тан Элдор Далиев, Instagram'дан Элдор Далиев жана YouTube'тан Элдор Далиев деп издеп, биздин каналдарга жазылып, маалыматтар алсаңыз болот. Анда эмесе биз бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Алгач эмне кылабыз? Интернетти текшеребиз. Иштеп жатат интернет. Андан кийин өзүбүздө орнотулган интернет браузерге киребиз. Бул Google Chrome. Бүгүнкү темабыз эң кызыктуу тема болуп эсептелет. Ошондуктан видеонун аягына чейин көрүп, үйрөнүп аткарууну башташыңыз керек. Google презентация бул дүйнөдө эң көп колдонулган платформа болуп эсептелет. Эмне кылабыз? Албетте биз өзүбүздүн электрондук поштабызга киребиз. Мисалы үчүн Gmail поштага. Сиз дагы өзүңүздүн Gmail поштаңызга киресиз. Эгер Gmail почта өзү ачык болсо, анда бул жерде поштаңыз турат. Мына көрдүңүзбү? Ушул жерде 9 мына Google'дун приложениялары турат. Мен сиздерге кайрадан көрсөтөйүн. Бул жерге Gmail деп жазабыз. Gmail почта. Андан кийин биринчи поштага киребиз. Gmail электронная почта и бесплатное хранилище. Эгерде сизде электрондук поштаңыз болбосо Gmail'да, анда сиз биздин YouTube'дагы Элдор Далиев деген каналыбызга кирип, ошол жерден Gmail почта ачуу боюнча видео сабакты көрүп ачсаңыз болот. Вайты деген бөлүмгө киребиз. Азыр бул жерде биздин электрондук пошталарыбыз. Биз ушул поштабыз менен киребиз. Мына мисалы үчүн. Сиз дагы өзүңүз тандайсыз, кайсы поштаны колдонуп атасыз. Аз гана күтөбүз. Азыр биздин поштабыз ачылат. Ачылып атат. Көрдүңүз, мына ачылып атат. Эми албетте сиз дагы интернетиңизди жакшы текшерип коюңуз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Эми эмне кылабыз? Албетте бул жерде биздин почта ачылды. Мына сүрөтүбүз дагы турат. Биз оң бурчтагы Google'дун приложенияларына киришибиз керек. Мына бир жолу ошол жерге басабыз. Мына бул жерде диск деген бөлүм бар. Көрдүңүз, андан кийин анын астында документ, таблица, презентация, блог жана кошумча маалыматтар. Бул боюнча дагы сиздерге кийинки видео сабактарда маалымат беребиз. Ар биринин өзүнүн видео сабактары бар. Азыр биз презентация жасайбыз. Мына презентация дегенге киребиз. Аз гана күтөбүз. Бул бөлүм ачылат. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул жерде онлайн презентация түзөбүз жана аны сактап коебуз. Окуучуларга, студенттерге колдогонуңузда абдан пайдалуу жана ыңгайлуу болот. Мына кааласаңыз пустой файл тандайсыз, кааласаңыз бул бөлүмдү, кааласаңыз фото альбом, кааласаңыз свадьба, кааласаңыз портфолио. Ал эми калган темадагы презентациялар керек болсо, галерея шаблонго бир жолу басабыз. Мына бир жолу басабыз, мына калгандары чыгат. Көрүшүңүз мүмкүн. Сиз өзүңүз бир бөлүмдү тандайсыз. Кайсы бөлүм сизге керек? Мунун ичинде өзүнүн презентациялары бар. Мисалы, биз эң аягындагын тандайык. Бир жолу басабыз, аз гана күтөбүз. Азыр мына көрүшүңүз мүмкүн. Даяр презентациялар. Сиз бул жерге маалымат жазып, маалымат кошуп, сүрөттөрдү жайгаштырып, өзүңүздүн Google дискке сактап койсоңуз, каалаган учурда колдонуп жүрөсүз. Мисалы үчүн бул сизге жакпады. Туурабы? Эми артка кайтабыз. Башка
bir форманы тандайбыз. Мисалы, портфолио дегенди тандайыкчы. Портфолио дегенге басабыз. Аз гана күтөбүз. Мына, көрдүңүзбү? Дагы бир презентациянын жаңы бир дизайндагы бөлүмү ачылды. Бул жерден көрүшүңүз мүмкүн. Бул презентациянын негизги бөлүктөрү болуп эсептелет. Мисал үчүн, ошону тандайык деп атайлык. Биз бул жерге жазуу үчүн албетте мына жерге келип жазышыңыз керек. Бул бизге PowerPoint'теги слайд жашоо, презентация жасоонун бир жолу болуп эсептелет. PowerPoint'ти билген адам Google презентацияны дагы оңой жасап коет. Эң жогоруда көрүшүңүз мүмкүн бул жерде файл, изменить, вид, вставка, формат, слайд, объект, инструменты, дополнение, справка бөлүмдөрү бар. Файлда бир жолу басып, кааласаңыз мына создать презентация кошумча таблица түзүшүңүз мүмкүн. Өчүрүшүңүз мүмкүн, нам беришиңиз мүмкүн, көчүрүп алышыңыз мүмкүн. Каалаган бөлүм катары. Ал эми вид бөлүмү. Бул жерде көрүшүңүз мүмкүн анимация, масштабы, бардыгын полный экран. Вставкада негизи сиз сүрөт коюшуңуз мүмкүн, музыка жүктөшүңүз мүмкүн, видео, таблица, диаграмма, word art көрүшүңүз мүмкүн бул жерде. Формат бөлүмү. Слайд. Бул жерге келип сиз новый слайд кошушуңуз мүмкүн. Же болбосо биринчидегини дублировать этип кошушуңуз мүмкүн. Слайдты удалить этишиңиз мүмкүн. Слайдты кийинкиге өткөрүшүңүз мүмкүн. Фонду өзгөртүшүңүз мүмкүн. Макетти өзгөртүшүңүз мүмкүн. Мына башка макеттер чыгат бул жерде. Өзүңүз ушул макетти тандап, андан кийин аткарсаңыз болот. Ал эми анын астында бул жерде мына артка кайтуу, ал эми өз абалына кайтуу, бул жерде принтер аркылуу көчүрүп алуу, ал эми масштаб. Бул жерде мына текстовое поле. Мисал үчүн сизге текстовое поле бул жерге басып, мына каалаган жерге жазуу үчүн дагы бир бөлүм кошуп алсаңыз болот. Мына көрдүңүз, а? Бул жерге дагы бөлүмдү кошуп даярдап алсаңыз болот. Бул жерде көрүшүңүз мүмкүн. Кайранан сүрөт коюу үчүн, маалымат жасоо үчүн, фон жасоо, макет тандоо, теманы өзгөртүү жана переходту өзгөртүү үчүн бөлүмдөрү бар. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Азыр биз сиздерге бир маалыматты жасап көрсөтөбүз. Мисал үчүн, мына баштайбыз. Ваше имя. Биз бүгүн презентацияны китеп окуу боюнча даярдайбыз. Эмне үчүн китеп окушубуз керек? Эмне үчүн китеп окушубуз керек? Мына. Бул биздин негизги тема. Ал эми бизге графический дизайнер керек эмес, мисал үчүн. Бул жерге сүрөт коюу үчүн вставка, изображение, загрузить с компьютера. Бир жолу басып, рабочий столду көрүп, өзүбүз сактап койгон китептердин бирөөсүн коебуз. Мисал үчүн мына. Бул сүрөттү кичирейтип коебуз. Мына. Көрүшүңүз мүмкүн. Эми бул жерге дагы бир сүрөт коебуз. Вставка, изображение, загрузить с компьютера. Каалаган китепти, мисалы бул китепти алып коебуз. Эмне үчүн китеп окушубуз керек? Негизи өзүбүздүн аң сезимди, акылыбызды, билимибизди жогорулатуу үчүн. Телефонубузду күн сайын зарядкага коебуз иштетүү үчүн. Ал эми өзүбүздүн мээни дагы зарядын көбөйтүү, өнүгүү үчүн албетте аны дагы билим менен толуктап турууну эч качан унутпашыбыз керек. Бул биздин негизги жашоодагы максатыбыз болуш керек. Ошондуктан күн сайын китеп окушубуз керек. Эми экинчи слайдка келебиз. Мисалы бул слайд бизге жакпады. Муну биз удалить этишибиз мүмкүн. Мышканын оң кнопкасын басып удалить. Көрдүңүз. Эми бул жерге кошумча маалыматтарды жазабыз. Көрүшүңүз мүмкүн.
кызыктуу. Кызыктуу. Бул жерге дагы маалымат жазабыз. Китеп биздин досубуз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Каалагандай кылып жазабыз. Бул жерге дагы жазып өчүрөбүз. Андан кийин алгачкы жазылганды көчүрүп койсок дагы болот. Копировать этип бул жерге мына эмне үчүн китеп окушубуз керек. Эмне үчүн китеп окушубуз керек. Керек. Көрүшүңүз мүмкүн. Шрифтти өзгөртөбүз размерин. Чоңойтобуз. Дагы чоңойтобуз. Свет тандайбыз. Өзүңүз каалагандай светти тандап койсоңуз болот. Мына эмне үчүн китеп окушубуз керек. Бул жерге дагы кошумча маалыматтарды өзүңүз кошсоңуз болот. Андан кийин 3-чү слайдка келип, керексиз маалыматтарды өчүрөбүз. Ал эми бул жерге сүрөт коебуз. Вставка, изображение, загрузить с компьютера. Бир жолу басып сүрөттү бул жерге коебуз. Көрдүңүзбү? Каалаган маалыматты жазып койсоңуз болот дагы. Биз бул жерге дагы бир сүрөттү коебуз. Керексиз маалыматтарды өчүрөбүз. 14-февраль Кыргызстанда бүткүл дүйнөдө кандай күн экендигин билесиздерби, урматтуу достор? 14-февраль эл аралык китеп белек берүү күнү. Бул күндө өздөрүңүз жакындарыңызга, балдарыңызга, студенттериңизге эң кызыктуу китептерди белек кылышыңыздарды суранабыз. Мына көрдүңүз, мисалы, бул слайдты жогору которуп коюу үчүн мында белгилеп бул жерге коебуз. Мына көрдүңүз. Муну бул жерге коебуз, муну белгилеп басып бул жерге коебуз. Мына биздин слайдыбыз дагы даяр болуп калды. Мына көрдүңүзбү? Эми бизге мисал үчүн бул слайдтардын переходдору керек. Выбрать переход. Бул жерге басып переворот мисал үчүн. Воспроизведение. Мына көрдүңүзбү? Азыр мына кийинки слайдка дагы өтөт. Воспроизведение. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Биздин слайдтарыбыз дагы даяр болду. Эми каалаган учурда биз бул жерге слайдтарды кошсок болот. Урматтуу заманбап мугалимдер, устаттар, билимге кызыккан жарандар, бүгүн биз сиздерге Google презентация жасоонун биринчи видео сабагын даярдап көрсөттүк. Албетте сиздер бул видео сабакты аягына чейин көрүп, кайталап, үйрөнүп аткарасыздар деген үмүтүбүз чоң. Биз Google презентация боюнча экинчи видео сабакты дагы даярдап сиздер үчүн чыгарабыз. Албетте өзүңүздүн жашоодо колдонуңуз, билимиңизди өркүндөтүңүз. Эгерде биздин видеобуз жаккан болсо, албетте лайк басыңыз, досторуңуз менен бөлүшүңүз, каналга жазылып, өзүңүздүн пикириңизди комментарийга жазууну унутпаңыз. Барыңыздарга терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап Мугалим Академиясы командасы. Бардыгыңыздарды 1 айлык онлайн курстарыбызда күтөбүз. Ийгилик каалайбыз.